Assalamu алейкум урматтуу YouTube медиа каналынын көрүүчүлөрү. Жаратылыш таң каларлык нерсе экенине макул болбоо мүмкүн эмес. Ал балыкты адамдардын тиши менен жаратып, өрдөк мурунду кемчеттерге окшотуп, өрдөк тумшуктууларды жаратып койгон. Сиз баарын билем, мени эч нерсе менен таң калтыра албайсыңар деп турсаңыз, анда өз оюңузду өзгөртүүгө даярданыңыз. Анткени жаратылыш сизге бир нече сюрприз даярдап койгон. Бүгүн биз илимий көз карашта алардын болуусу мүмкүн болбогон 6 жаратылыш жерлерин айтып беребиз. Даяр болсоңуздар, анда биз баштадык. Таштуу кудук. Медуза Гаргана тууралуу уккан болушуңуз керек. Ал адамдарды ташка айландыруу жөндөмүнө ээ. Бирок эми ал сыяктуу эле мүмкүнчүлүккө ээ болгон булак менен таанышыңыз. Айырмасы болгону ташка нерселер айланат, а адамдар эмес. Бул нерсе дароо эле болбойт. Болжол менен 2 ай убакыт өтүшү керек. Ошентсе да айырма анчалык чоң эмес. Баары бир экөө тең бирдей угулуп турат. Жомоктуу булак Улуу Британияда орун алган Нит дарыясынын жээгинде жайгашкан. Бир нече кылымдар мурда мүмкүн болбогон нерселерди түшүндүрө алган окумуштуулар жок болгон кезде адамдар бул булак шайтандардын каргышына калган деп эсептешкен. Анткени менен өзүңүздөр байкагандай, анын бул жерде тиешеси жок. Окумуштуулар суунун курамын карап чыгып, анда көп сандагы минералдар бар экенин аныктап, алар нерселерде жабылып, таштуу катмарды пайда кылат деп аныкташкан. Шонай Тимпишка азыр сөз боло турчу жерди да жергиликтүү калк коркунучтуу жаман рухтардын булагы деп эсептешет. Булактын түбүндө гигант меш бар сыяктуу. Суулардын кайнаганын башка кантип түшүндүрүүгө болот? Бул жердин температурасы туруктуу эмес. Кээ бир жерлер 40 градустан ашпаса, башкасында чынында эле кайнап 100 градустан ашып өтөт. Көп убакыттардан бери адамдар анын кандай пайда болгонун түшүндүрө албай келишет. Табигый суу сактагычтарга жакын жерлерде вулкандар орун алган. Анын суулары өзүнөн өзү ысыганга жөндөмдүү болуп калат. Анткени менен Шонай Тимпишка көлүнө эң жакын вулкан 700 км алыстыкта жайгашкан. Азыркыга чейин көл эмне үчүн кайнаганынын себеби табылай элек. Болгону бул геометрикалык системага окшогондор дүйнөдө жок. Көгүш көлмө. Бул окумуштуудай таң каларлык ачык түстөргө бөлүнгөн көлдү көрүү үчүн адамдар Японияга дүйнөнүн булуң бурчунан келишет. Мындай табигый көлмөнү ушундай тунук, көгүлтүр суусу менен көргөн кезде башка мындай ойлор келет. Бул жерге кандайдыр боекторду эле кошуп койгон болушу керек. Чындыгында эле туристтерди тартууда жакшы жүрүш. Анткени менен мыкты делген сынчылар эмне дебесин, бул көгүш көлмө табигый жаратылыштын жаратуусу. Боектордун эч кандай тиешеси жок. Бүгүнкү күнгө чейин мындай табигый эмес түстөрдүн келип чыгуу себеби белгисиз. Божомолдордун биринде суунун астында курамында алюминий туздары бар булак жайгашкан деп айтылат. Алар теорияда күндүн нурларын чагылыштырып, суунун түсүн көгүш көрсөтүп коюшу мүмкүн. Эч ким суунун мындай түсүнүн келип чыгышын билбесе да, ага көз салууга эч нерсе тоскоолу болбойт. Шарактаган таштар. Эгер качандыр бир убактарда АКШдагы Пенсильвания штатынын Бокс аймагына жакын жерге барып калсаңыз, сөзсүз түрдө табигаттын укмуштуу көрүнүшүн байкоого барыңыз. Шарактаган таштар болгону жаныңызга балка алып алууну унутпаңыз. Эгер сиз каалаган башка ташты ургулап көрсөңүз, акырын чыккан үндү угасыз. Ал эми бул ташты балка менен урсаңыз, башкача үндү угасыз. Табияттын мындай таң калыштуу көрүнүшү окумуштууларды көп жылдан бери дүрбөлөңгө салып келет. Шарактаган таштарды ургулоо ичи баш темирден жасалган ташты ургандай болосуз. Бул таштар ар кандай келбетке, көлөмгө ээ. Керек болсо алардын үндөрү да бири-биринен айырмаланып тургандыктан бул жерди музыкалык аянтчага айлантууга болот. Кавай Иджен. Биз вулкан атылганда өзүнөн толгон күлдү жана ачык сары түстөгү лаваны бөлүп чыгарганына көнүп калганбыз. Бул логикалык эле нерсе. Лава бул тектердин шарактаган ысык эриген массасы. Шарактаган ысык массалар дайыма кызыл түстүү болушат. Бирок Кавай Иджен вулканында эмес.
Бул нерсеге ишенүү кыйын, бирок бул жаратылыштын вулканынан көк түстөгү лава бүркүлүп чыгат. Жалпы эле Кавай-Иджен толук вулкан эмес. Ал Индонезиядагы вулкандык чынжырлардын бир бөлүгү болгон кратер. Анын астында 200 метр тереңдикте күкүрт кислоталуу дүйнөдөгү эң чоң көл жайгашкан. Ар күнү эртең менен андан суюк күкүрт бөлүнүп чыгат. Аны табигый көрүнүшкө өзгөртүү үчүн кратердин температурасы жетиштүү эмес. Эгер анын жанынан өтүп бараткан шахтер ага күкүрт отун ыргытып койгон болсо, вулкан көк отту атып чыгарып калат. Маврикий шаркыратмасы. Шаркыратма менен бүгүнкү күндө эч кимди таң калтыра албайсың. Алар ар бир өлкөдө бар болсо керек. Ар кандай да болушат. Кичине, чоң, абдан чоң, кээде кубантаарлык келбетте да болушат. Бирок суунун астында жайгашкан шаркыратма бар экенин уккан белеңиз. Бул укмуштуу көрүнүш Инд океанында Мавриканын жээгинен алыс эмес жерде жайгашкан. Эгер сууга чымчыктар учкан бийиктиктен көз салсаң, коралдуу таштар, кум, толкундар укмуштуудай иллюзияны пайда кылат. Бир учурларда горизонт үзүлүп, эбегейсиз чоң суу ылдый түшпөйт. Кайда бараарын сизге жана сиздин фантазияңызга калтыралы. Ушуну менен биз бүгүнкү видео ролигибизди жыйынтыктайбыз. Сиздерге жеткире турган бүгүнкү кызыктуу маалыматтарыбыз ушулар эле. Эгерде видео жакса класс басып, каналга катталганды унутпайбыз.